Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Екеу! Үшеу! Төртеу! Бесеу! Алтау! Жетеу! Сегиз! Тогуз! Он! 11! 12! 15! 14! Demam. 15! Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Жээнбеков Асылбек Шарипович ортоңку микрофонго чыгып, процедура боюнча суранды. Ортоңку трибунага чыгып, өзүнүн маалыматы бар экен. Аны мен добушка койдум, жалпы кабыл алынды. Анда Асылбек Шарипович ортоңку трибунага чыгып. Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, ардактуу мекендештер. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы татаал жолду басып өттү. Башынан түрдүү сыноолорду кечирди, сынбады. Кайра чыйралып, өлкө тагдырын чечүүчү мезгилдерде алдыда жүрдү. Тилекке каршы бүгүнкү күндө партиянын тегерегинде орун алган талаш тартыштар анын көп жылдан бери топтогон аброюна көлөкө түшүрдү. Жоолук кеңештин 3 жолку депутаты парламенттин 2 чакырылышында төрагалыкты аркалаган инсан катары мындай көрүнүшкө кайдыгер карабай жалпы журтка билдирүү жасоону туура таптым. Мен партияга эң оор учурда келгем. 2007 жылы бийликтин өкмүзордуу күч алып, мамлекетибиздин келечегине чоң коркунуч жаралган эле. Ага каршы мыйзам алкагында күрөш жүргүзүү үчүн КСДПнын жерлердеги өзгөчө Ош аймагында таасирин арттыруу тапшырмасы коюлган. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин ошол мезгилде партия көмөктөшүү сунушунан кийин КСДПнын катарына кошулуп, анын түмөн түйшүгүнө аралашканмын. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ал кезде зулум режимге ачык каршы чыгып, партиялык иштерди уюштуруу абдан опуртардуу эле. Өмүрүбүздү тобокелге салып, партиялаштарыбыз менен биргеликте адилеттүү ком түзүү максатында ишибизди баштаганбыз. Алгачкы жыйынтыгы жаман болгон эмес. 2007 жылдагы парламенттик шайлоодо КСДП бийликтин кысымына карабастан жерлерде, анын ичинде мен координаторлук кылган Ордолуу Ош аймагында элдин иштерине арзыды. Натыйжада Ош аймагында 87 миңден ашуун добуш жыйнаганбыз. Бул КСДПнын топтогон жалпы добуштардын 45%-ын түзгөн. Адилетсиз бийликтин өзүн билемдиги орноп турган заманда мындай ийгиликке жетишүү оңойлотон иш эмес эле. Ал эми 2010-2015 жылдардагы парламенттик шайлоолордо
Бұл көрсөткүч еселеп өстү. 2015 жылы Ош аймағында партиялаштарыбыз менен 150 миңге чукул шайлоочунун ишенимине ээ болгонубуз мунун далили. Биздин партия 2013 жылдагы элдик революцияны жүзөгө ашырууга мамлекетибиздин тарыхында бурулуш жасоонун башында турган. Андан соң элдин жеңиши менен келген башкаруунун жаңы формасын түптө мамлекеттүүлүктү бекемдеп, Кыргызстаныбыздын чыныгы көз карандысыздыгын камсыздоо багытында ишибизди уланттык. Биз социал-демократтар партиялык түзүлүштү чыңдап, күчтүү жана гүлдөгөн өлкөнү курууга бардык күчүбүздү жумшадык. Партиянын катардагы мүчөсү гана эмес, бир кездеги КСДПдын жетекчисинин орун басары, Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин төрагасы катары мындай иштерге катышканыма сыймыктанам. Урматтуу депутаттар, кадырлуу мекендештер, партиялар саясий элитанын тагдырын эмес, карапайым жарандардын кызыкчылыктарын коргоп, таламын талашууга тийиш. Партия төрагасынын жеке мүдөөсү, жеке таарынычы, жеке амбициясы мамлекеттин өнүгүүсүнө залакасын тийгизбеши керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө КСДП ички интригалардын айынан өзүнүн милдетин так аткара албай калды. Ушул интригаларга мени да аралаштыруу аракети көрүлүүдө. Мен ага аралашпайм. Партия парламенттик демократияны өнүктүрүүчү күчкө эмес, жеке адамды жана анын бир ууч тобун сактоочу инструментке айланып баратат. КСДПга эмгеги сиңгендер четке сүрүлүп, бир адамдын диктатурасы орноп калды. Партиянын жетекчиси дайыма жалгыз мен бардык кыраткам деп жетишилген ийгиликтерди өзүнө ыйгарып келет. Бирок партия тарабынан жасалган иш-аракеттер бир эле адамдын эмгеги эмес. Мында убагында президенти Сооронбай Шарипович, фракция лидери Иса Шишинкулович жана башка социал-демократтар баштаган активдүү мүчөлөрүнүн салымы чоң болгон. Жакшы иштердин автору жалгыз өзү болуп, КСДПнын бүгүнкүдөй кризиске кептелгенине башкаларды күнөөлөгөнгө өттү. Бул туура эмес. Кайсыл гана партия болбосун, анын жакшысына да, жаманына да партиянын лидери жоопкер. Кыргызстандагы алдыңкы партиялардын бири өзүм жан дилим менен аралашып, калыптандырган уюмдун учурдагы абалы жүрөгүмдү оорутуп, бир чети зээнимди кейитип турат, урматтуу депутаттар. КСДПнын тегерегинде жүрүп жаткан окуялар мамлекеттин жаркын келечегине кедергисин тийгизбеши абзел. Мен өмүр бою КСДПда да мүчө болуп жүрөм деп ойлогом. Ага чейин бир дагы партияга мүчө болгон эмесмин. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттеген ушул экен. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал-демократтар партиясынын чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм. Кыргызстандын мындан аркы өнүгүү жолу, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы тараза ташына коюлуп жаткан шарттарда бул калдамын туура деп эсептейм. Ал эми депутаттык ишмердүүлүгүм парламенттеги фракцияда уланат. Ушул жылдар аралыгында бирге болгон партиялаштарыма, ишеним арткан шайлоочуларыма колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип таазим этем. Кудай буйруса, мындан ары дагы Жогорку Кеңештин депутаты катары элибизге кызмат өтөй берем. Буга менин билимим, тажрыйбам, кайратым да жетет. Урматтуу депутаттар, ардактуу мекендештер, мамлекетибизди өнүктүрүү үчүн талыкпаган эмгегибиздин акыбетин көрөлү. Кыргызстаныбызды, элибизди жараткан өзү колдосун. Көңүл бурганыңыздар үчүн мага сөз бергениңиз үчүн чоң рахмат баарыңыздарга. Рахмат, Аслыбек Шарипович, урматтуу депутаттар. Экинчи микрофон, процедурный маселе. Чоң рахмат. Арабыңыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар.
Я хочу сказать, что сегодня, когда у нас самый главный актуальный вопрос все-таки является безопасность границ, и то, что наши граждане требуют, в конце концов, решить этот вопрос, при этом они всегда говорят о том, что мы согласны, уже сколько лет я помню, они говорят, мы согласны потерпеть, ну, пожалуйста, до конца решайте. И я знаю, что очень сложно этот вопрос решается, очень много сделано. И сейчас сделать заявление на фоне вопроса безопасности границ, о выходе из партии, о том, какие молодцы, те, кто работал на СДПК, и то, что узурпация власти была Атамбаевым, хотя вместе работали с Атамбаевым, все молчали, улыбались, пожимали руки и обнимали друг друга. У всех тогда язык не поворачивался сказать прямо, либо в лицо, либо поспорить. Он такой же человек, как и все, лидер, председатель партии СДПК. Поэтому я считаю, что эти рисовки никому не нужны. Можно было, у вас сегодня съезд проходит без Атамбаева, можно было там сделать заявление.